Президент Садыр Жапаров Ала Тоо 3 конушунда Бишкектин тегерегиндеги жерлеринен кызыл китеби жок жаңы конуштардын тургундары менен жолукту. Анда Жапаров 2022 жылдын 1 апрелине чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилерин, Кыргызстанда документи жок үй болбош керектигин айтты. Жолугушууга келген жаңы конуштун тургундары кызыл китептен тышкары социалдык объект, коомдук транспорт көйгөйлөрүн айтышты. Жапаров 15 жылдан бери чогулган маселелер 1-2 жылда чечилерин билдирди. Агордо конушу Новополовка Зарянын айыл өкмөтүнө эле карайбыз. Ушул жерде 13 миң түтүн жашайбыз. Үрдөбүз жакын жерде. Мына акыркы бардык мамлекеттердин башына түшкөн нерсе биздин да башыбызда. Бул жердеги биз азыр сөөктү коюш үчүн 20 миң төлөбөсөк сөөктү коя албайбыз. Ал эми өздөрүнүн жакта жашоочуларына 500 сомдон. Мен буга чейин канча жылдан бери кат менен кайрылып келатам. Бирок айыл өкмөттөн, айылдык кеңештин депутаттарынан эч кандай жыйынтык жок. Эмне деселер силер незаконный сырат. Анда биз бюджетти каяктан чогултабыз дейт. Бюджетти өлүк менен чогултабызбы туугандар? Акыркы пандемияда бизден бирөө ооруду пандемия болуп, дарылаганга акыркы үйүндөгү мебелин лалафого киргизип, арзан сатып дарылатты. Бирок ажал алып кетти. Өлүп калгандан кийин көмөргө акчасы жок. Бул жерден 20 миңге берерге акчасы жок. Коңшу колоңдор акча чогултуп, айылына жөнөттүк. Мына биз ушундай кыйынчылык абалда туруп атканда, мамлекет кыйынчылык абалда туруп атканда, эл кыйналып турганда, эмне үчүн айылдык кеңеш эмнеге барат ал жака? Ошо элдин проблемасын чечелик деп барат да. Элдин үстүнөн акча көрөлүк деген бул эмне деп түшүндүрүүгө болот я? Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоев, китеби чыксын дегенге карабастан, мына бүгүнкү күнү ошол бизге Агордо үстүн жашоочуларына 20 миң деген салынып алып таштаңызчы. Бул элдин катуу көйгөйү. Жалал Абад облусунун Казарман айылында Ишеним партиясы күйүү чумай таратып жүргөнүн айыл тургундары тартып алышкан. Эскерте кетсек, 28 ноябрда жогорку кеңеште шайлоо өтөт. Казарман Толстора Ынтымак партиясы. Майгуяда коррупцияды кортуна. Машина. Мына Ынтымак партиясы бекер май таратып жүрөт заправкаларга. Бекер май таратып атат. Коррупцияды копту. Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо районундагы Чет Булак айылына 2 бөлмөлүү мобилдик үй алынып келинди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Анда окуучулар үчүн сабактар уюштурулат. Эскерте кетсек, 17 ноябрда аталган айылда Абды Жапаров атындагы мектептин имараты күйүп кеткен. Андан кийин болжолдуу түрдө электр шаймандарын колдонууда эреженин бузулушунан улам өрт чыккан деп айтылган. Натыйжада 480 чарчы метр имарат толугу менен талкаланып, 1,5 миллион сомдук материалдык чыгым келтирилген. Токмоктогу көп кабаттуу имараттын үстүндө бир адамдын отурган видеосу тарады. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлиги барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Ал киши мас экени белгилүү болду. Бирок акыркы 3 күн ичинде дал ушул жерде 3-чү жанкечтилик аракети болгонун айтышат. 3 жолу ар башка адамдар келишкен.